Биз азыр эки жерде турабыз. Мына ошол жерде бир ачык бүгүнкү күндө бир маалыматты сизден уккубуз келип атат да. Мына ушул Рават бул эми ушул дарбаза деп түшүнөбүз. Ушул күнгө чейин ушул так котормосу деле ушинтип айтылат. Бирок Абдулла хан эки мечити тууралуу ар кандай коомдо пикирлер айтылып келет да. Мисалы кээ бирлер бир 5-10 жыл болуп калды окшойт. Бизге жеткен маалыматтарга караганда ушул датка Алай мечити деп атап койсоңор болбойбу? Биз деген мына 30 жылдан ашык убакыт эгемендүүлүк алдык. Башка өлкөлөр, кошуна өлкөлөрүбүз өздөрүнүн даректүү делген тарыхый жерлерин, тарыхый буюмдарына чейин жада калса көчөлөрүнө чейин өзгөрттү го. Биздин үчүн анча мынча баягы шахматтык түрдө калып кеткен жайларыбызды ушул биздин эң көп санжырага, эң көп баягы байыркы тарыхый болгон биздин кыргыздын ушундагы ыйык жерлеринин аттарын так эле өзгөртүп кое албайбыз, же болбосо так эле бул биздин ата бабаларыбыздын жайлаган жери, салып кеткен ушул мечит деп айта албайбыз деген бир кеп да. Ушуга кандай дейсиз? Эми бул мечиттин негизи курулушу 16 кылымдын экинчи жарымына таандык болот. Бул мечитти курдурган Шайбак хандын урпактары Абдулла хандын курдурганы болот. Себеби ушул ал кезде Орто Азия аймагында бийлик жүргүзгөн хандардан болот. Ал эми сөздү башынан баштай турган болсок, бизди тарых 1456-60 жылдарга алып барат. Ал кезде азыркы Казакстандын Улуу Тоо же болбосо мурда Чимкент областы эле азыркы күндө Түркүстан областы болуп калды. Мурдагы Жезказган, азыркы Жезказган шаарынан ары 80-100 чакырым ар жакта бардык. Себеби ошол мечиттин курулушу, Абдулла хан кайда келгендиги, кайсы уруудан болгон, ошо кайсы улутка тиешелүү болгондугун неметип, мен 14-жылы Жезказганга бардым. Жезказганда ошо кезде музейдин директори бир унаасын менен мени Улуу Тоого алып барды. Улуу Тоого бардык. Ал жерде 1400 Алтын Ордо, Жоочунун ордосу, Жоочунун уулу Жоочуда өлгөндөн кийин бул Бату хандын ордосу Алтын Ордо аталган. 14-кылымдын башында, 14-кылымдын аягында, 15-кылымда Алтын Ордо 6га бөлүнүп кетет. Бул Кырым хандыгы, Казан хандыгы, Астрахан хандыгы, Ак Ордо, Көк Ордо, Улуу Ордо болуп, ошол Ак Ордо азыркы ошол Жезказган Улуу Тоонун хан ордо болгон, ошол жерге барып, ошол жерде жайлаган жайыттарын, ошо хан ордону көрдүк. Ошол жерде 1456-жылдары Абылкайыр хан, Чыңгыз хандын урпагы Абылкайыр хан Ак Ордону башкарат. Ак Ордонун негизги элин Кара Кыпчактар менен аргын уруктарды бийлейт. Ошол жерде эки кочкордун башы бир казанга батпай деп, Аргындын баатыры Тайыр кожо менен Кыпчактын баатыры Кабылан баатыр эрегишип кетип, Тайыр кожонун Аргындын баатырын Кыпчактын баатыры Кабылан баатыр өлтүрүп коет. Дагы элге жарыя болуп, элге маалым болгондо Аргындардын бийлери, бул Чыңгыз хандын урпактары Жаныбек менен Керей бийлер даттанып арызданып барышат. Бизге дейт, ханым дейт, кун өндүрүп бербеңиз, бизге же өлтүрүп бериң, Кара Кыпчактын баатырын же болбосо бизге байлап бериң дейт. Бир нече күн Абылкайыр хан түйшөлгөндө ошол кезде мындай деген акыл сөз болгон: Кыпчактын колуна берип, кылыч берип чепке кой, ал эми Аргын уруусунун колуна комузду берип, аш менен тойго кой деп. Бул нерсе эмнени түшүндүрөт? Кыпчак уруулары жоокер калк болгон, эми Аргындар болсо бул чыгармачыл аш тойго ырдап, күүлөп жүргөн калктар болот. Дагы буларга кун өндүрүп бергенде чоң аргын уруктарын ээришитип, Жаныбек менен Керей би 600-650 чакырым чыгышка, түштүк чыгышка, азыркы Чүй, мына биз Чүй өрөөнүнө, ошо Чүй өрөөнүнүн бирден бир бөлүгү азыр Казакстандын Чүй деген
Бишкектен ары 100 шақырымда Чүй району турат. Ошондон ары 2 сааттык жол. Поезд менен жүргөндө мен 2000 жылдары поезд менен жүрүп ошол өлчөгөнмүн. Убакыттын канчалык кеткенин деп Хантау деген тоого келишет. Тоого келишип, баягы аз гана эл хан көтөрүшөт. Хан көтөргөндө Жаныбек ханды хан көтөрүшөт дагы. 4 тараптагы кыргыздар аларды не деп атайт? Кыргыз кайсактар дейт, кыргыз качактар дейт. Өзүнүн хандыгын таштап, болбогон нерсеге тарынып кетишип, ханды урган эл, качак, кайсак деген атка конушат. Ал эми Жаныбек хан мындай деген лакап атка ээ болот. Аз Жаныбек деп, эл аз болгондуктан аз деген неметет. Себеби ошодон ары, ошол Чүйдөн ар жакы азыркы Орусия тарабы, Түндүк Казакстан бул жоочунун ээлигине тийген. Ал эми жанагы жерде андан бери жагы экинчи баласы Чакатайдын ээлигине тийген болот. Анан Чакатайдын урпактары менен макулдашат дагы, ошол жерде кичинекей жер беришет. Жер беришкенде бул 1456-62 жылдар болот. Ал эми 1468 жылы тарыхый маалыматтарга караганда Ак Ордонун ханы Абылкайыр хандын көзү өтөт. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин өзүнүн уулу эмес, өзүнүн уулу Шаболот болот. Анын уулуна же болбосо небересине Шайбакка мурастап кетет хандыкты. Анан Шайбак Ак Ордону бийлеп турганда жана Жаныбек менен Керей би башкарган качак, кайсак элдери башка жактан көмөк сурашып, Чакатайдын урпактарынан көмөк сурашып барып, Ак Ордону басып алышат. Басып алгандан кийин 1470 жылдардан кийинки окуя болот дагы. Шайбак хан өзүнүн тууган уруктары менен, ата журт, тага журт, башкалары менен, саналаштары менен анан хандык тарттырып тургандан бери Орто Азияга карап жөнөп 30 жылдай өзүнүн кандаштары Чыңгыз хандын урпактарына барып, менин хандыгымды түптөп бергиле деп суранып жүрөт. Эч болбойт. Акыры келет дагы Аксак Темирдин урпактарына учурайт. Антиминтип Ташкенде Аксак Темирдин урпактарынын бири ага каражат берип, 300дөй аскер топтоп берип, анан 1500-жылы мындан кечирээк 1500-жылдын алашарлык кезинде бул март айларында келип Самарканды курчап алышат. Самарканды ошо маалда 17 жашар Аксак Темирдин 5-чи урпагы Бабыр бийлеп турган, Бабырдан тартып алат. Анан Бабыр ошо маалда жылкыларына, аттарына берген эгин дан болгондуктан, жем болгондуктан ошо күнү келгенде дарактарды аралап, ошонун араланган жанагы калдыктарын берип аткан болот. Анан ошол жерде калып калганды каалайт дагы, кайда барат элем деп, өзүнүн бир тууган карындашы Ханзаданы күйөөгө берет Шайбак ханга. Бирок Шайбак хан Ханзаданы аялды каалат дагы, Бабырды айласыдан чыгып кетүүгө туура келет. Бабыр 3 жылдай ошо мына Алай тоолорунда көчүп конуп жүрүп, өзүнүн саналаштары менен көчүп жүрүп, алардын колунда бир дайып бүтүн боз үй болгондуктан, боз үйдүн кереги, ууктарын неме кылып, апасы, өзүнүн аялы, карындаштары, туугандары менен жүрүп, анан 3 жылдан кийин Афганистандын Кабулда ошол эле өзүнүн аталаш туугандарынын бирөөсү ошо Кабулдун, Афганистандын ханы өтүп, анан ошол жерге барып туруп анын ордун ээлеп калат да. Анан Шайбак хан тууралуу айтсак, Шайбак хан келгенден кийин Шайбак хандын эли, Шайбак хан ондогон уруldун өкүлдөрү менен келди. Майда урууга бөлүнгөн кыргыздар эрişип келди дагы. Биринчи жолу жана кыргыз кайсактар дегендей 92 боолуу өзбектер деп кыргыздын санжарасына кирет. Ошол 1500 жылдан баштап өзбек кыргыздардан бөлүнүп чыккан өзбек урусу тарыхка кирет. Шайбак хан 1510 жылга чейин билет да, 1510 жылы
Исмаил Шах менен аскерлери менен болгон согушта курман болот. Андан кийин Шайбак хандын урпактары бийлеген тарых маалыматтары жок, бирок анын бир туугандарынын бийлегендиги бар. Булардын хандыгы өзү 98-жылга чейин уланган. Ал эми бул мешит 1550-жылдардан кийин курулган. Ошол Абдаллах деген Шайбак хандын хандыгын ишин уланткан Абдаллах хандын курган мешити болуп саналат да. Ал эми азыркы күндө мен өзүм чоң атамдагы санжарачы эле айткан санжарасында 92 боолу өзбек дейт эле. Мен бир нече түрүн интернеттен мен ошо тарыхый китептерди издеп кыдырып жүрүп, көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып жүрүп таптым. Чын эле баары эле чоң уруулардан турбайт, майда уруулардан 92 бөлүнгөн өзбек уруусу деп айтылат. Эмне деп тыянак чыгарсак болот эле? Азыр Кыргыздан тараган 3000 жылдык тарыхы бар кыргыз деген аталыштан кыргыз этнонимден тараган 34-30дан ашык улуттар бар. Түрктөрдөн баштап булар бүгүн менин изилдөөлөрүмдө так далилденди. Бүгүнкү казактар менен өзбектер дагы ошо башка кыргыз тилдүү элдердеги кыргыздардан тараганда. Ал эми Абдаллах хандын санжарасын жана мен силерге айтканым бир күн алдын ала айтып койбосуңардар, мен тарыхый документтерди китептерден алып дайындап койдум эле. Ошондо аттарын Шайбактан кийин Абылкайыр хандан кийин Шайбак болгонду, Шайбактан кийин акыры барып бул мечитти ордурган Абдаллах хан болгондугу далилдеген тизмелерин атап бермекмин, бирок тизмелерди менин урагымда дайыма эстеп кала албайсың. Мен бирок Абдаллах хан Чыңгыз хандын 14-урпагы болуп эсептелет да. 14-урпагы болот. Анан Чыңгыз хан биздин телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, бул Чыңгыз хан да кыргыз кылып койду. Чыңгыз хан чындыгында Чыңгыз хандын түпкү бабалары бул Малик Баят, анын өмүрлүк жары Айлун айым. Малик Баяут бул эң байыркы кыргыздар билбеген, кыргыздарды аталбаган Кыян деген уруудан. Бул тарыхтын ушунчалык кызыктыгы Манас бабабыздын, Чыңгыз хандын, Аксак Темирдин түпкү уруулары ошо Кыян уруусунан болгондо. Бул тарыхый немелерде биринчи неме тутат. Келип туруп ошо кыргыз урууларынан тарайт.